Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде Ош Берим жаңалыктары. Анал баруучусу мен Абайнур Большевиков. Алгач бул күнү катталган окуяларга кыскача назар салыңыздар. Орозо айт күнү Ош шаарындагы мамлекеттик коомдук транспорттор акысыз эл ташыды. Жаңы Ноокат айылындагы сахаба күрөш майданы таптакыр иштөөгө жараксыз абалда. 7 балалуу эне көчөдө калуу коркунучунда турат. 2 бүйрөк иштен чыккан шаардын тургуну Кудратулла Абдурахманов жардамга муктаж. Мусулмандар кечээ Орозо айт майрамын белгилешти. Айт намаз бардык мечиттерде жана ири шаарлардын аянттарында өттү. Бишкектин эски аянтында намазга жыгылуу үчүн 20 миңден ашык адам чогулду. Алардын арасында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, мэр Албек Ибраимов, жогорку кеңештин депутаттары болду. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев айт намазды туулуп өскөн Арашан айылындагы мечитте окуду. Мамлекет башчысы Атабейт мемориалдык комплексине барып, 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондордун жаркын элестерин эскерди. Ал эми Ош шаарынын аянтында окулган айт намазга 15 миң адам чогулду. Эске салсак, быйылкы Орозо айы 29 күн менен аяктап, 30 күн айт майрамы катары Кыргызстандын бардык аймактарында белгиленди. Орозо айт күнү Ош шаарында мамлекеттик коомдук каттамдар элди акысыз ташыды. Уюштурулган бул иш-чара Ош шаарынын мэриясы тарабынан колго алынган. Жалпысынан 42 коомдук транспорт катышкан акция шаар тургундарынын жүзүнө жылмаюу тартуулады. Жергиликтүү тургундардын майрамдык маанайын кабарчыбыз Чынарбек Алипековдун материалынан көрө аласыздар. Эртең менен 6:30 ишке киришкен Талабек Чусупов бул жолку каттамын жүргүнчүлөрдү акысыз ташуу менен баштады. 6 жылдан бери экинчи автобустук каттамда айдоочулук кызматты аркылап келген каарман ар жылы ушул күнү акысыз ташуу акциясы болоорун айтат. Эми Чусуповдун карамагындагы бир күнгө эсептелген 5 каттамы элдерди бекер ташыйт. Орозонун урматына сооп иштерди кылып келатабыз. Мына бүгүн да ошо Орозо айт майрамынын урматына шаардык бийлик тарабынан жана өзүбүздүн жетекчилер тарабынан коомдук транспорт, автобустар, трейлебустар бардыгы Орозо айт майрамынын урматына жалпы тургундарды бекер ташып атабыз. Бул акцияда автобустар менен бирге троллейбустар да өз каттамын шаар тургундарынын пайдасына жумшады. Башка күндөн айырмаланып, бул ирет акысыз каттамга чыккандардын саны арбын. Бүгүн жакшы болуп атат, кубанып майрамдачы, аяка бияка сүйүнүшүп, мындай нерсе болгон эмес, эми болуп атат. Акысыз каттам акциясын билбеген жүргүнчүлөр адаттагыдай айдоочуларга жол акысын сунуп жатышты. Бирок Орозо айт майрамынын урматында көтөрүлгөн демилгеге күбө болгон шаар тургундары уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип жатышты. Азыр эжем үйүнө майрамдап кетип атабыз. Чыксак бекер. Буга биз мэрияга чоң рахмат айтабыз. Ошондой эле бул жерде иштеп жаткан биздин айдоочуларыбызга да чоң рахмат. Ушунчалык чоң болуп ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле дайыма ушундай күндөр боло берсин, Орозо дайыма келе жакшылыктар боло берсин. Эми бүгүн өзүнчө мындай толкундап турабыз да. Мындай ушундай нерселер көбүрөөк болсо экен. Каттамга чыккан автоунаалардын иш аракеттерин Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын өкүлдөрү көзөмөлгө алып турушту. Бүгүн кечке чейин, саат 10га чейин каттайт элдерди ташыйт, элдердин кызматында болот. Башка күндөргө караганда бүгүн жүргүнчүлөрдүн саны аябай эле жакшы. Эл чыгып, автобустар, троллейбустар ушу толо жүрүп атат, жакшы эле болуп атат. Элдин маанайы жакшы, эң негизгиси. Буга чейин акысыз каттамга чыккан айдоочулар өз графигин так аткарбай койгон учурлар кездешкен. Бирок бул күнү эл ташууга чыккан автобус, троллейбустар өз убактысын бузушкан жок дейт адистер. Мен булардын диспетчери болуп иштейм. Анан бүгүн ошол биздин айдоочулар бекер катташып атат. Анан кийин булар үзгүлдүккө учураткан жок. Күндөгүдөй эле ошол күндө кайсыл маалда чыкса, ошол убактысында эле чыкты. Анан калса ошол эле эмелер, троллейбустар баягы аралыгындагы жоготкон жок. Ошол эле баягы убактта, ошол эле минуталарында кетип атат. Азырынча жакшы. Айт майрамдын урматына Ош шаарында жалпысынан 14 троллейбус, 28 эл ташуучу автобустар каттамга чыкты. Алар эртең мененки саат 6:30дан кечки саат 10га чейин шаар тургундарын акысыз ташышты. Чынарбек Алипбеков, Шахрух Иминжанов, Ош Берим жаңылыктары.
Элден чолган битир садаганы бөлүштүрүүгө атайын комиссия түзүлөт. Мусулмандардын дин башкармалыгынан билдиришкендей, чогулган каражат калктын айрылуу катмары арасында бөлүштүрүлөт. Андан тышкары ооруканаларга, каарылар жана балдар үйлөрүнө колдоо көрсөтүлөт. Маалыматка караганда өзгөндө жана чоң алайда табият кырсыктарынан жабыркагандарга дагы материалдык жардам көрсөтүү пландалып жатат. Белгилей кетсек, быйыл битир садаганын минималдык баасы 30 сомду түзгөн. Бүгүн 26 июнь Кыргызстанда юристтердин кесиптик майрамы. Бул датаны белгилөө 1993 жылы өкмөттүн атайын токтомунун негизинде ишке ашкан. Буга байланыштуу юстиция министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына карата президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо сөзүн жарыялады. 90 жылдын аралыгында кыргыз юстициясы калыптануунун татаал жолун басып өттү. Бүгүнкү күндө биз эл аралык стандарттарга жооп берчи мыйзам базаларына гана эмес, юстиция органдарынын кесипкөй кызматкерлеринин корпусуна дагы ээ болдук. Юрист болуу чоң сыймык, ошо менен бирге зор жоопкерчилик. Сиздердин кесипке карата өзгөчө моралдык, этикалык жана укуктук жоопкерчилик жүктөлгөн. Ушул майрам күнү өлкөбүздүн бардык юристтерине тынчтык, жакшылык, чын ден соолук, эсенчилик жана эгемендүү Кыргызстаныбыздын гүлдөп өнүгүшү үчүн жооптуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм деп айтылат билдирүүдө. Ош облустук соту премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Асылбек Жээнбековду мамлекеттин 3 миллион долларын жок кылып жиберген деп айыптаган милициянын полковниги Абдулда Капаровду 4 жылга жатак абакка кести. Ошондой эле сот Жээнбековдун пайдасына 244 600 сом өндүрүү тууралуу өкүм чыгарды. Абдулда Капаров былтыр Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду 2010 жылы өкмөт бөлгөн 3 миллион долларды юун окуясына жумшаган болушу мүмкүн деп айыптап чыккан. Бирок Жээнбековдор бул айтылгандарды четке кагып, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Абдулда Капаров 2010 жылдын апрель айынан июнга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген. Кийин Ошто саясатчылар Камчыбек Ташиевди, Ахматбек Келдибековди жана Мелис Мырзахматовду колдоо митингдерине катышып жүргөн. Ош шаарындагы митингдердин биринде президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөп жиберген. Ислам мамлекети тобунун мүчөсү делеген Араван районунун тургуну 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, соттолгон адам 2013 жылы Кыргызстандын бийлигине жана укук коргоо органдарына каршы жихадка чакырган. Ошондой эле өзүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун буйругу менен айылдашын Сирияга жөнөткөн деген негизде күнөөлүү деп табылды. Ал Сирияга жиберген адам 2013 жылдын 18 декабрында Ош-Стамбул багыты боюнча учуп кеткен. Ош облустук соту аны катал режимдеги түзөтүү колониясына 8 жылга кести. 2017 жылдын 5 айында өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча 100 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов маалымдады. Анын айтымында, милиция зомбулукка кабылган 3119 адамга, анын ичинде 109 аялга коргоо ордерин берген. Эске салсак, 22 июнда Жогорку Кеңеш өкмөттүн аялдар менен кыздардын абалы жөнүндө маалыматын укту. Бир катар депутаттар аялдар менен кыздарга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүдө бюрократиялык тоскоолдуктар көп экенин, зомбулукка кабылган аялдардын башкалка жайлары толук каржыланбай жаткандыгын айтышкан. Жыйынтыгында өкмөткө жана мамлекеттик органдарга бул маселени чечүү үчүн атайын тапшырмалар берилген. Кыргызстанда балдарга карата жасалган сексуалдык зомбулук боюнча көрсөткүч өсүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, былтыр 1,5 жылдыкта балдарга карата 400дөй кылмыш катталса, анын 30дан ашыгы сексуалдык мүнөздө болгон. Ал эми быйыл ушундай эле мезгил аралыгында жалпы 400гө жакын кылмыштын 50-сі сексуалдык экендиги аныкталды. Ички иштер министрлиги жабыркаган балдардын көбөйүшүн алар каралбай калып жатканы жана аныктоо ачыкка чыгаруу иши жакшырганы менен байланыштырат. Милициянын ар 3 сайын өткөрүп туруучу рейдтеринин негизинде быйыл жыл башынан бери ата-энеси тышкы жана ички миграцияда жүргөн 14 жашка чейинки курактагы 40 миңден ашык бала аныкталган. Көбү Ош, Жалал Абад жана Чүй облусунда. Кыргызстанда балдарга карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн кылмышкерлердин жазасын күчөтүү аракети көрүлүп жатат. Жогорку Кеңештин депутаттары тобу бул багытта иштеп чыккан мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ноокат жергесинде спортко болгон кызыгуу солгунда баратат. Аймактын спортчуларынын пикиринде, жаштарды спортко тартуу иш аракети жакшы эмес. Ал эми райондун Жаңы Ноокат аймактык кеңешиндеги сахаба күрөш майданы таптакыр иштөөгө жараксыз абалда. Кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө зор өбөлгө болуп турган бул жай учурда толук түрдө оңдоп түзөөгө муктаж. Дал ушул күрөш майданынын абалын Гүлмайрам Рахманбердиева да көрүп келди.
Күрөштүн мекени эсептелген Сахаба күрөш майданы учурунда Кыргызстанда эле эмес, коңшу өзбек, тажик, казак өлкөлөрү үчүн да зор мааниге ээ болуп турган. Жаңы Ноокат айылынын тургундары тез совет мезгилинде да спортко кызыгуу менен катышып, аймакта менмин деген күрөшчүлөр өлкө желегин желбиретип келген. Bu yerde deputatlarımızdan gelip Bayman Elkebayev'den ve Özbekistan menен Tacikistan'da palvallar menен de körüşken. Palvallarımız öte köp. Bundan taşkarı şu köp oblast respublikası boyunca küreş mazmuriyan boğun. Ноокат жергесиндеги бул күрөш майданында айына 4-5 жолу элдер топтолуп, спорттун күрөш, волейбол, баскетбол сыяктуу түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлчү. Мындан 10 жыл мурун дал ушул жерде жума сайын күрөш өткөрүлүп, айыл тургундарынын спортко болгон кызыгуусу артып турган. Ал эми учурда жылына 1 жолу күрөш өткөрүлүп, анда да спортчулар эч кандай шарты жок жерде күрөшүүгө аргасыз. 10 миңге чукул көрүүчү баткан майданда азырда республикалык деңгээлдеги мелдештер өтүп турат. Баалуу байгелер коюлуп, мелдешке ар тараптан катышуучулар келет. Бирок көрүүчүлөр үчүн да, келген спортчулар үчүн да эч кандай шарты жок. Отургучтар сынмак түгүл башынан жок. Күрөшчүлөр болсо килем үстүндө эмес, кадимки жыгач тарындыларынын үстүндө оюн жүргүзүүгө аргасыз. Буга ылайык айыл тургуну, спорт чебери Дыйканбай Дүшеев 2015 жылы Кыргыз Республикасынын президентине чейин кайрылуу жөнөткөн. Анда 2016 жылдан тартып бардык кемчиликтер жоюлуп, толук түрдө оңдолуп түзөтүүсү боюнча жергиликтүү бийлик башчыларына жооп келген. Бирок 2017 жыл болсо да тапшырма алигиче аткарыла элек. Yaşlar küreşimizde hazır. Okuldagi balдар, mekteptagi balдар, hopşu mektepte de sport arkaga ketip qolan. Sport zaldары yok. Sentrde bir sport nima qilishi yok. Училище деген bizde bir oku, ilim, bilim jurti var. Bundagi okugan balдар, bu qanday respublikalarda, sayozlarda bir barıp turib orunlarda alış gerek sporttan. Мындай спорт сүйүүчүлөр үчүн шарттын жоктугу жаштардын да ага болгон ышкыбоздугун жоготуп жатат. 10 класстан бүтүргөн балдарга эч немеси жок. Мектеп бүтүрүүчүлөрү, окуучулар үчүн да эч бир спорт түрү боюнча шарт жок. Бул күрөш майданында канчалаган балбандар күрөшүп келет. Ушул эле соода кылып жаткандарда айыл өкмөткө салык төгүшөт. Анын акчалары кайда кетет билбейбиз. Майданды оңдоп берсе бизге эле жакшы эле. Күрөшчүлөр чыгат эле айылдан кайрадан. Манашыны шон берсе ham жетет, чогочу. Көтөрүлгөн маселе боюнча Жаңы Ноокат аймактык кеңешинин төрагасына кайрылып, жооп ала албадык. Жумушунан таба албай, кол телефонуна чалсак, ал да өчүрүлгөн. Спортту өнүктүрүүгө карата президенттин берген тапшырмасы качан иш жүзүнө ашат, азырынча белгисиз. Жергиликтүүлөр болсо башка мамлекеттин балбандары келип жаткан соң, күрөштүн мекени болгон Сахаба кайрадан өнүгүү жолуна түшсө керек деп ак эткенден так этишет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары, Ноокат районунан. Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургуну Фатима Арапбаева өкмөттөн жер участок ала албай жатат. Жергиликтүү бийлик жер тиликке берген мыйзам жол бербейт дешсе, убактылуу уюм берген тууганы үйдү бошотууну талап кылууда. Аларда 7 баласы менен жашаган аял көчөдө калуу коркунучунда турат. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Фатима Арапбаеванын күйөөсү менен турмуш курганына 10 жылга чукулдап калды. Ал аралыкта 5 баланы тарбиялап жатат. 10 жылдан бери Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө туугандарынын батиринде жашашат. Ал да Өзгөндүн Жалпакташ айылындагы жер көчкүдөн жабыр тарткандардын үйү болгондуктан эми туугандары батирди бошотуп коюуну суранууда. Арапбаев деген киши бар экен, ал номно справкалар кетет, ушуларды эме Турула карындашым деп мага жол көрсөттү. Анан мен барып айткан эме документтерин чуркап даярдап эме кылып бүттүм. Эме тапшырып койдум. Эми жер бөлүнгөн убакытта анан берилет деп койду. Анан мен турмуш абалым өтө оор деп эме жазгам арызда. Ошого мага тез арада эме берилиш керек деп.
Жер участок алуу үчүн күйөөсү 5 жыл мурун Ош шаардык мэриясынын атайын тизмесине турган. Бирок ал жакта миңдеген адамдар алды 20 жылдан бери кезекте турган үчүн шаар бийлигинен азырынча үмүт жок. Айла кеткенде Фатима айым өзү туулуу өскөн Төлөкөн айыл өкмөтүнө чек алууга арыз жазган. Бирок жергиликтүү бийлик карамагында берүүгө жер жок экенин айтып кол куушурган. 7 балам менен квартирага чыгып жашаганы мүмкүнчүлүгүм жок. Ушулар жеп ичем деген убакытта мен азыр үйдө эметип отура албайм. Могу балам 17 күн төрөгөм, 17 күндө базарга чыгып кеткем. Эптеп бир коробка теребиз балдарым менен. Булар кечиндеси барат. Базар бошогондо коробка теретин арактан берактан аларды чогултабыз. Ошентип сатып эптеп оокат ашыбызды өткөрөбүз. Күйөөм болсо оор иш кылганы эмеси жарабай калган. Ага оор проблема айта албайм. Өзүбүз оорусак дагы айта албайм мага. Төлөкөн айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө өкмөттөн бир жолу акысыз берилчү жер алганга 3000ге жакын адам кезекте турат. Айыл аймактын көпчүлүк талаалары сугат жер болгондуктан жер таңкыз. Мындан улам айыл өкмөт жетекчилиги муктаждардын талабын эске алып, 100 гектардан ашуун кайракы жерди өкмөттөн трансформация кылганга жетишти. Төлөкөн айылынан 50 гектар, Озур айылынан 50 гектар, Учар айылынан 13 гектар жер кайракы жерлер трансформация болуп жатат. Кудай кааласа мына август-сентябрларда беребиз деген үмүтүбүз бар. Ушул 2800 адамдын биринчи карайбыз эң көп балалууларга, анан шарты оор социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөргө, көп балалууларга биринчи кезекте ошолорду биринчи беребиз. Бөлүнөт деген жер кайракы болгондуктан тиешелүү шарт жок. Бийлик өкүлдөрү акырындык менен алда жолго коюларын убадалайт. Жерди бөлүштүрүү ишке асса, тилке 7 баланы араңдан багып келе жаткан Фатима Арапбаевага да берилип калышы мүмкүн. Учурда Арапбаеванын жолдошунун көзү жакшы көрбөгөндүктөн аны дарылоо үчүн 30 000 сом керек болууда. Ал арада кышы бою жаккан жылуулуктун төлөмүн төлөй албаган үчүн соттон 2 күндүн ичинде төлөгүлө деген эскертүү келди. Бул күнүмдүк оокатын араң үй бүлөгө албетте оор болууда. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Жардам беребиз, эптеп элетебиз. Соңку күндөрү бөйрөк оорусуна чалдыгып, гемодиализ алууга муктаж болгон жарандардын саны өсүүдө. Ушундай илдетке туш болуп, бөйрөгүн дарылоого чамасы жетпей, биздин телеканалга мындан 3 ай мурун 25 жаштагы Ош шаарынын тургуну Кудратулла Абдрахманов кайрылган эле. Анын эки бөйрөгүн алмаштыруу үчүн Тажикстанда боло турган операцияга 11 000 акш доллар керек болууда. Бирок 4 баласын жалгыз бой баккан эне мындай каражатты таба албай, боорукер жарандарга кайрылат. Болгону 25 жаштагы бул жигит 5 жылдан бери бөйрөк оорусунун айынан гемодиализ алып келет. Армияга барганга чейин ал бул илдетти байкаган эмес. Аскердик татаал тартипке кириптер болгондон кийин бөйрөгүнө күч келип ооруй баштаган. Ошондон тарта апасы тапкан тутканын баласынын өмүрүн сактап калууга жумшап келет. Ансыз да атасы жок чоңоюп келе жаткан балдарга мындай сыноо оор тийүүдө. Мен 2013-төн бери диализ алам. Жумасына 3 жолу. Давление түшүп кетет, көтөрүлүп кетет. Буттарды тартышып алат. Замира Ахматжанованын 4 уулу бар. Эң чоң ишенген уулу ушул дартка кириптер болгондон тарта башка жумуш кыла албайт. Энеси оорукчан баласынын жанында. Ага убагында тамак берип, кийим-кечесин жууп тазалап, дарыларын берет. Ошентип чоңоюп калган уулун жаш баладай кароого мажбур. Антпесе оорукчан баланын кан басымы түшүп же көтөрүлүп кетет. Кошумча жумасына 3 жолу гемодиализ алууга да каражат кетет. Башка балдарынын тапканы үй ижарасы жана күнүмдүк жашоого араң жетет. Ошо 2013 армияга барды. Эми Кудайдан экен армияда ошондо болуп келди. Же ичип, же бир жерде жыгылып, мындай касал болгон жок балам. Ошо балам эле өзү багып, жакшы иштеп жүргөн балам эле да. Армияга барып ошондо болуп келди. Эми эмне кылышымды билбей калдым. Кудратулланын бөйрөгүн дарылоого 11 000 акш доллары талап кылынат. Тажикстанда болуучу операцияга каражат табылса эле ал жакка барыш керек. Бирок өздөрүнүн аракет кылып тапкандары ага жетпей жатат. Алсыз эне баласынын өмүрүн сактап калуу үчүн боорукер инсандардан жардам сурайт.
13 жылдан бери жашабайбыз. 4 улум бар, чоң балам ошо азыркы орукчан балам. 2 улум иштейт. Бирөөсү отделка иш кылат, частныйда. Бирөөсү ошо алда ошо частныйда иштейт. Эми жардам беришип, акасына кичине ояк бияк кылып иштешип, кыймылдап жүрүшөт. Үй жайыбыз жок, ошо квартира отурабыз. Бунда эртең эле ошо бошотуп койгула деп атат, үйүн сатып атат экен. Кудратулла Абдрахманов оорукчан болуп калганга чейин апасына жардам берип, инилерин ар тараптан чоңойтууга көмөктөшчү. Бирок азыр тескерисинче ал жардам алууга муктаж. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жигиттин өмүрүн тез убакыт ичинде сактап калуу талап кылынат. Андыктан кайрымдуу инсандар төмөнкү телефонго байланышып, жардам колун сунса болот. 0554 93 97 55. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Кыргызстандык сууда сүзүүчүлөр дүйнө чемпионатына катышат. Бул тууралуу Жаштар иши, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалымат кылайык, 16 июлдан 30 июлга чейин Венгриянын борбору Будапештте сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Мелдешке Кыргызстандын атынан Виктория Панасенко, Криль Вайс жана Денис Петрашев катышат. Учурда алар Ысык көл жээгинде машыгууларын өткөрүүдө. Сиздер Ош Пирим жаңылыктарын көрүңүздөр. Алда барай туурасында маалымат, саламатта болуңуздар.